Сооротуучу Кудай. 8-июль. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмнени сурасаңар да, аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. О Кудай, сен бизге күчтүү курал бердиң. Биз болсо анын дат басуусуна жол бердик. Бул эбегейсиз зор күч колдонулбай, уктап калышына жол бердик. Элестетип көрсөңөр, адамга көзү берилип, бирок ал көзүн ачып карагысы келбесе, же кол берилип, бирок ал аны менен колдонгусу келбесе, бул өз денесине каршы кылмыш болуп калбайбы? Кудай сыйынууда бизге күч, эч нерсе менен теңдешсиз күч берген. Бирок биз бул күчтү колдонбой жатабыз. Кудай күнгө нур берди. Ал нурун чачып жаркырап турат. Жылдыздарды жымыңдап турсун деди, алар жымыңдашат. Шамаалга күч берди, ал согот. Ал эми балдарына Кудай ушулардын баарынан алдаганча жакшы белек берди. Бирок алар бул белекти колдонушпайт. Рим императору Константин байыркы монеталарда өзүнүн салтанаттуу түрдө туруп турган сүрөтүн көрүп, мындай деген: менин тизе бүгүп турган сүрөтүмдү тыйынга түшүргүлө. Анткени мен жеңишке ушундай жол менен жеттим. Чөгөлөмөйүнчө биз эч качан жеңбейбиз. Кудайга кайрылалы, куралыбыз болуп туруп, аны колдонбогонубуз үчүн кечирим сурайлы. Эбегейсиз күчтүү куралды кармаган бойдон согуштан качып, жеңилип калбайлы.